Так, барыңарга салам айтам. Сонун жаңылык Кыргызстанда сомго байланган токен чыкты. КГСТ деген мына могу жерде жазылып турбайбы? Ушул токен чыкты да Кыргызстандан. Бул токенди мамлекет чыгарды. Жеке адам чыгарган жок, мамлекет чыгарды да. Binance BNB Smart Chain деген блокчейнден чыкты. Кадимки эле жанагы MCN сыяктуу да жанагы. Бул токенди мына КГСТ деген токенди кошелектон кошелекке которгондо комиссияга BNB кетет да. Жана MCN'ди деле которгондо BNB кетип атпайбы? Точно эле ошондой токен да. Бирок бунун аты MCN эмес, бунун аты КГСТ деген. Бул токен сомго байланган. Башкача айтканда, бир КГСТ деген токенди бир кагаз сомго же электронный сомго алмаштырсаңар болот да, бирге бир алмаштырасыңар да. Өзү акчанын 3 түрү болот, 3 формасы болот да. Биринчиси бул кагаз акча, мына могу жерде жазылып турат мына. Кагаз акча. Экинчиси электронный акча. Үчүнчүсү криптовалюта. Булардын кандай айырмасы бар? Биринчиси кагаз акча, эми кагаз акчаны билесиңер кандай экенин. Экинчиси электронный акча. Электронный акча деген жанагы М-банкта акча турат го. Optima 24 эл картта акча турат го, ошол электронный акча да. Кагаз акчаны электронный акча кылыш үчүн терминалга саласыңар, ал электронный акча болуп калат, туурабы? Карточкага түшүп калат. Ошол электронный акчаны кайра кагаз акча кылыш үчүн банкоматка карточканы салып туруп кагаз акча кылып аласыңар, туурабы? Үчүнчү түрү бул деген криптовалюта. Мен жаңы эле айттым, сомго байланган токен чыкты деп. Ошол сомго байланган токен ошол сомдун үчүнчү түрү болуп калды да эмичи. КГСТ деген токенди электронный сомго, кагаз сомго мындай бирге бир алмаштырып алсаңар болот да. Кандай жол менен алмашат, аны эми дагы көрөбүз. Аны дагы ошондой приложениялар чыгат. Ошондой жолдорун ойлоп табышат. Алмаштырып алсаңар болот да. Же колдон колго алмаштырып алсаңар болот. Мындай, мисалы үчүн силер Trustwallet'тен сом деген токенди башка бирөөгө которуп бересиңер, ал силерге кагаз сом берет. Ушинтип колдон колго эле алмашып алсаңар болот. Кыскасы жолдору көп да, бунун айлы алдыда бүт баары жарыяланат. Ушундай туугандар. Токен КГСТ деген токен чыкты да. Ал токенди кошелектон кошелекке которгондо комиссияга BNB кетет. X-Ray деген криптовалюта саткан биржа бар. Жана сом токен дебедимби, жана КГСТ деген токен. Ошол токен ушул биржада листинг болот экен жакындачы. Ушул биржада уже сатылып баштайт да. Ошон үчүн ушул биржага регистрация болуп койгула. Ошондой токен керек болсо, ушул биржадан эле USDTны токенге алмаштырып аласыңар, жана эме КГСТ деген токенге алмаштырып. Же КГСТ деген токенди USDTга алмаштырып аласыңар. Кыскасы келечекте жанагындай Binance'да P2P деген жер бар го, ошол жерден биз тиги сомго алмаштырып атпайлыбы, жанагындай электронный сомгочу. USDTны электронный сомго сатып атабыз, кайра электронный сомго USDT сатып алып атабыз. Келечекте уже биржадан жанагындай P2P'ге кирбей эле ошол биржадан эле USDTга сом сатып аласыңар. Сом деген токенди сатып аласыңар, мына КГСТ деген токенди. Анан ошол КГСТ деген токенди кайра USDTга сатып берсеңер болот да. Ушундай туугандар. Бул сонун жаңылык, бул өтө жакшы жаңылык да. Мен баягыда айтпадым беле, Tangem деген кошелек алып койгула деп мен силерге сунуш кылгам. Эми кааласаңар да, каалабасаңар да ушундай кошелек аласыңар эмичи. Кыргызстан сомго байланган токен чыкты. Кыргызстан муну Орто Азиядагы криптовалютанын борбору болот деп айтып атышат да. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн ушундай карточка, мындай Tangem деген карточканы
Айла жок, аласыңар, баары бир аласыңар да. Так что азыр эле алып берсеңер болот, акчаңар болсо. Бул карточканы билесиңер өзгөчөлүгү кандай экенин. Мисалы үчүн криптовалютаны которгондо отправить деген кнопканы басып туруп ушул карточканы телефонго тийгизсеңер, ошондо анан криптовалюта которулат да. Телефонго тийгизбесеңер, анда которулбайт. Ошон үчүн хакерлер эч нерсе кыла албайт, урдай албайт. Анткени аларда силердин карточкаңар жок. Түшүндүңөрбү? Аябай безопасный, эч ким урдай албай турган кошелек да булчу. Tangem деген карточка. Анан мен ойлоп койдум да, мисалы үчүн жанагы мошенниктер М-банктан, Optima 24-төн акчабызды урдап кетип атпайбы, туурабы? Урдап кетип атат, биздин атыбыздан кредит алып атат. Мен ойлоп койдум да, эгер мисалы үчүн жанагы банковский карточканы деле ушундай кылып койсо жакшы болмок экен да. Мисалы үчүн М-банктан М-банкка акчаны которгондо подтвердить деген кнопканы басып туруп, анан жанагы М-банктын виза картасын же эл картын телефонго тийгизсек, NFC аркылуу тийгизсек, ошондо анан которулат да. А карточканы тийгизбесек которулбайт. Кредит акча алганда деле карточканы телефонго тийгизбесек, кредитке акча алынбайт. Ушундай кылып койсо, эгер банктар ушундай Tangem деген кошелекко, Tangem деген карточка турбайбы, ушундай карточкадай кылып, баягы карточканы телефонго тийгизмейинче М-банктан М-банкка акча которулбайт, кредитке да акча алынбайт. Ушундай кылып койсо, анда аябай безопасный болмок экен да. Мен азыр ошол улуттук банктын жанагы видеолордун ылдый жагындагы комментарий деген жерине жазып атам. Ушундай баягы банковский карточкаларды ушундай кылгыла, мошенниктер урдай албай калсын деп жазып атам. Силер дагы ушул видеону мындай поделиться кылып элге эметип койгула, группаларга жөнөтүп койгула. Ошондо процесс эртерээк болот да. Ошондо эртерээк мындай банктар кыймылдайт да, кыскасы. Ушундай туугандар, баарыңарга ийгилик. Ушул видеону поделиться кылып койгула, группаларга жөнөтүп койгула. Баарыңарга ийгилик.